Милиция бир суткада сойкулук менен алектенген 50 кыз аныктады. Бишкек шаарында сойкулукка каршы алдын алуу иштерин жүргүзгөн рейд уланып жатат. Шебиден басма сөз кызматы 14 декабрда билдирген маалымат боюнча 2 күндүн ичинде УКМКнын шаардык башкармалыгы менен биргеликте жүргүзүлгөн рейдте маңзат колдонгондордун жайы сойкулканалар жана денесин саткан кыздар аныкталган. Рейдте 60 жайда текшерүү жүрдү. Анын алкагында акчага интим кызматын көрсөткөн 50 кыз табылып, алардын жетөөсү атайын камоочу жайга киргизилген. Ошондой эле сойкулкана уюштурган жаран да аныкталып, камакка алынган. Мындан тышкары укук коргоо кызматкерлери тарабынан 30дан ашык кылмыштын бети ачылган. Түштүк Кореянын парламенти президент Юн Сок Ёлго импичмент жарыялады. Түштүк Кореянын парламенти президент Юн Сок Ёлго импичмент жарыялаганын РИА Новости жазды. Ага ылайык мамлекет башчыны кызматтан четтетүү үчүн 204 депутат добуш берсе, 85 каршы болду. Эске салсак, декабрдын башында Юн Сок Ёл Түштүк Кореяны колдогон күчтөрдү тазалоо жана либералдык конституциялык түзүлүштү сактоо үчүн аскердик абал киргизилгенин жарыялаган. Армия жана полиция президенттин тапшырмасы менен депутаттарды камоого, Башайкомдун имаратын басып алып аткаминерлердин телефонун тартып алууга аракет кылышкан. Кийинчерээк өлкө парламенти президент киргизген аскердик абалды алып салууга добуш берген. Оппозициянын уюндук бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыптаган. Түштүк Кореяны президенттин милдетин убактылуу премьер Хан Доксу аткарып турары кошумчаланды. Орловто Орусиянын дрон чабуулунан кийин мунай базасында өрт чыкты. Украинадагы Орлов облусунун губернатору Андрей Клычковдун билдиришинче, ишембиге караган түнү Орусиянын дрон чабуулунан кийин мунай базасында өрт чыкты. Социалдык тармактарда тараган видеолордон катуу жарылуу болгонун көрүп угууга болот. Жергиликтүү тургундар бир нече жарылуу болгонун жазып жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда жабыркагандар жок. Орусия 13 декабрда түндө жана таңга маал Украинанын энергетикалык түзүмдөрү бутага алып чабуул жасады. Украин президенти Владимир Зеленский 90дон ашык ракета жана 200дөй дрон учурулганын, ракеталардын басымдуу бөлүгү атып түшүрүлгөнүн билдирди. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин билдиришинче 9 АЭСтин 5-онун кубаттуулугу басаңдап, 3-өө кайра калыбына келди. Киев баштаган айрым шаарларда электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурады. Орусия бул чабуулдар тууралуу комментарий берген жок. Тывада зордуктоо тууралуу маалыматтан улам мигранттарга кол салуу көбөйдү. Тывада мигранттарга каршы маанай, кол салуу күчөдү. Мунун алдында 22 жаштагы Өзбекстандын жаран 15 жашар өспүрүм кызды зордуктаганы, ага ВИЧ жуктурганы тууралуу маалыматтар чыккан. Аймактын бийлиги кызга оору жукканы тууралуу маалыматты четке кагып, аны чагым деп билдирди. Тыванын тергөө комитети августта Өзбекстандын жаран өспүрүм кызды зордуктаганын, анын негизинде кыз психикалык жактан убактылуу жабыркаганын билдирген. Мигрант камакка алынып, кылмыш иши козголгон. Эгер күнөөсү далилденсе, 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Зордуктоо тууралуу маалыматтан кийин Кызыл шаарында жергиликтүү тургундар чет өлкөлүктөргө кол салган бир катар окуялар катталды. Анын негизинде базарда, соода жайларда иштеген бир нече адам жабыркады. Кол салууларга байланыштуу бери дегенде 3 адамга кылмыш иши козголду. Маалыматтарга караганда 14 декабрда мигранттарга каршы жыйын өткөрүлгөнү жатат. Ушул жылдын март айында Москвадагы Крокус Сити холлдо болгон теракттан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Күч органдары кол салууну тажик жарандары уюштурганын билдирген. Мындан кийин мигранттарга талап эреже дагы каталдай баштаган жана түрдүү шылтоо менен согушка тарткан учурлар болгон. Расмий маалыматка ылайык, жылдын алгачкы жарымында 65 миңдей ашуун чет элдик өлкөдөн депортацияланды. 120 миң мигрантка кирүүгө тыюу салынды. Батыштын провокацияларына каршы Грузияда жаңы президент шайланды. Михаил Кавелашвили Грузиянын 6-чы президенти болуп шайланганын РИА Новости жазды. Ал шайлоочулар коллегасындагы 300 адамдын ичинен 224 добуш топтогон. Мыйзам боюнча добуш 200дөн ашык болушу керек. Өнөкөттүү Кавелашвили гана катталган. БШК төрагасы аны жаңы тандалган президент деп расмий жарыялады. Кавелашвили буга чейинки парламенттик шайлоодо жеңген. Грузин кыялы партиясынын өкүлү, парламенттин депутаты жана мурда футболист болчу.
2022 жылы Кавилашвили ачык катынды АКШ элчисинин оппозициясынын бийликти кулатуу чакырыктарына, ошондой эле Киевдин Грузиянын Россия менен жанжалга кошулуу өтүнүчүнө карата мамилесин билдирүүнү суранган. Ал АКШ элчилиги Грузиядагы бийликти поляризациялоо жана өзгөртүү үчүн өзүнүн агенттерин колдонуп жатканын айткан. Жаңы шайланган президент үй бүлөлүү 4 баланын атасы. Белгилей кетсек, Грузия парламенттик мамлекет, президент анда өкүлчүлүк милдетти гана аткарат, чыныгы бийлик премьер-министрде. Учурдагы президент Саломе Зурабишвили мөөнөтү аяктагандан кийин кызматтан кетпей турганын айткан. Ал парламенттик шайлоонун жыйынтыгын таануудан баш тартып, Тбилисидеги башаламандыктарды колдоп чыккан.